Устаз бетти тазалатса болобу, мисалы угриден, калдан жана ушуга окшогон нерселерден дейт. Негизи баягындай айып болсо, ошол айыпты кетирүү уламалар жайыз деген. Айып болуп калса, айыпты кетирүү уламалар жайыз деген. Анан жакшы эле бетиң бар, дагы агыраак болсун деп, анан ошону дагы өзгөртөм десең, бул тагири халкиллах, Алланын жаратканын өзгөртүү, бул жайыз харам. Бүгүнкү күндө адамдар бир жакшы сулуу эле адамдар өздөрүнүн келбетини, жүзүн өзгөртөт. Кашын өзгөртөт, кирпигини, кабагыны, мурдуну, бетини, илабини калбады эчтеке. Бул чоң күнөө. Өтө чоң күнөө. Аллах субханаху ва таала бизди инсан кылып жараткан өзү, инсан өзү эң сулуу махлук. Инсан эң сулуу махлук. Аллах субханаху ва таала бизди ашрафул махлукат кылган. Биз башка нарсында мен куни көргөнүбүз менен биз негизинен махлукпуз, инсан деген. Биз сулуубуз. Аны өзгөртүү бул шайтандын иши. Кур'ан-ы Керимде Алла таала шайтан айтат, кылыктарынан бирөөсү шайтан силерди эмне кылат? Жараткан жаралышыңарды өзгөрткөнгө өкүм кылат деген. Ошо шайтандын тилине кирип, кашыны кескен, мурдуну кескен, илабын кескен, бузулгандар аябай көбөйдү. Бул чоң күнөө, өтө чоң күнөө. Аллах тааланын тагдырыга нараз болуу. Өзгөртүү деген сөз. Өзгөртө албайсың. Аллах кара жаратса кара бойдон өтөсүн, ак болсо ак, кышык болсо кыйсы, узун болсо узун дегендей болду. Алла ушинтип жаратты. Аны өзгөрткөнгө болбойт. Илла уламалар айып болуп калган болсо, ошо айыптарды изала кылса болот дейт. Айыптарды, мисалы анча-мынча бүдүр чыкса кетирсең жайыз. Калды эле тура берсин, анын зыяны жок. Эгерде бир зыян берип аткан болсо, ооруп аткан болсо, же бир айып болсо, айып негизинде ошол кыз турмушка чыга албай атса, бала үйлөнбөй аткан болсо, ушундай айып болсо, шариятта уруксат берет. Андан башка жөн эле мен сулуураак болушум керек, жакшыраак болушум керек деп өзгөрткөнгө уруксат берилбейт. Жаназа намазда жаш балага окула турган дубаны чоң кишиге окуса же тескериси болуп калса эмне болот деген суроо экен. Негизи жаназага барганда биринчи маселе жаназаны ким экенин билип койгон жакшы. Эркекпи, аялбы, жаш балабы эмне экенин билип койгон жакшы. Ошого жараша дубаны окуйсуң. Эгер билбесең, мисалы кечигип калып келдиң же билбей калдың такыр, анда хадал майит окуй бересиңер. Ушул майитка деп. Ушул майитка деп окулуна берет, жайыз. Түшүнүңөрбү? Бардыгы боло берет. Ушул майитка деп дуа кылсаң, себеби жаш баланыкы деле, башкасы деле бардыгы дуа. Чоңдун дуасын окуп койгон болсоң деле ага тие берет. Себеби жаназа негизинен дуа бул. Хадал майит, ушул майитка деп дуа кылсаң, ниет кылсаң болду, Алла таалам дуаңды кабыл кыла берет. Аял гусул алганда чачы канчага өрүлгөн болуш керек, масык кылуу үчүн деген суроо экен. Аялдарга бир жеңилдик берген шариятта, эгерде чачы өрүлгөн болсо, башын жууганда усулу шаар дейт, негизги чачынын тамырларынын астына суу жетсе, калганын жууш шарт эмес деген маселе бар. Бул бирок баягындай өтө каттуу өрүлгөн чачтарда айтылат. Каттуу өрөт, илгери билесиңерби, ата-энеңер, энелер көбүнчө оор болгон, өрүп, анан үстүнө баягындай пакта менен пилик кылып байлап алган. Анан күлүштөрүн да байлап коюшкан. Аны оңойлук менен чечилбейт. Ошондой бекем өрүлгөн болсо чач, аны чечиште харач болсо, кыйынчылык болсо, шарият уруксат берет. Бирок уруксат берет, ар бир түктүн астына жеткизип келиш керек. Бул да оңой эмес. Ошон үчүн кайтып чечип турган эле жакшы болуп калат кээде. Себеби чачтын ар бирине түкүнө, себеби бир эле түккө жетпей калса усул жарабай калат. Бардыгына суу жеткизиш шарт болуп калат. Бирок мындай өрүлгөн чачтар азыр аз эле калган. Азыр узун чачтуу аялдар табылышы деле кыйын. Илгеридей эмес, чачтар кыскарып кетти. Анан өргөн адамдар да азайып кетти. Өргөндөр да азайып кетти азыр, өзү өрбөйт. Эгер кайсыл бир жерде чын эле ошондо өргөн болсо, шариаттын баягы талабына туура келсе, чачы бекем өрүлүп, чечиш кыйын болуп калган болсо, анда усулу шаар дейт, ошол ар бир түктүн астына чейин суу жеткизген болсо, анда масык жарайт, болбосо жарабайт. Бул биздин масурат геморрой менен ооруйт дейт. Операция кылайлык десек, доктор эркек киши керек экен, эмне кылсын дейт. Негизи аял кишини издегенге аракет кылыш керек. Эгер аял киши табылбаса, өтө зарылчылык катуу болсо, башка операциядан башка жолу жок болсо, зарылчылыкта уруксат берилет. Зарылчылыкта уруксат берилет. Башка адам жок болсо, биринчи издегиле, карагыла, Алла таалам толук шифа берсин. Болбосо анан зарылчылыкта уруксат берилет.
намаз жаназа ыктыда кылганда такбирлерди айтса эмне болот дейт. Такбирлер айтыш керек. Ошол имам менен кошо Аллаху акбар деп такбирлер айтыш керек. Жаназанын 4 такбир тең фарз да, аны айтыш керек. Келин кайненесине жүгүнүп салам берсе эмне болот дейт. Эми келин кайненесинин кайнатасын урматтаган жакшы, бирок жүгүнүү деген маселени түшүнүп алыш керек. Жүгүнүү дегенде рүкүгө чейин жүгүнүү бул Аллага гана хас. Рүкү кылабыз го намазда. Бул бир гана Аллага. Рүкү, сажда бир гана Аллага. Алладан башка эч бир махлукка кылынбайт. Бетте ата-эне, устаз, машайыктар, уламалар, кайнене келинге башкага салам десе, жүгүнөм десе, бир аз жүгүнсө болот, ийинип койсо болот. Бир аз. Урматыны, сыйын көрсөтсө болот. Бирок бир жолу эле баягындай эмне тизесиге чейин бүгүлүп, рүкү абалга жетип калса жайыз болбойт. Болбойт. Ошон үчүн баягындай бир аз тазим кылып койсо жайыз. Анан көп эле жүгүнкөн болбойт. Бизде көбүнчө баягындай рүкүгө чейин жетип калат, буна жайыз. Рүкүгө чейин жүгүнкөн болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул инсанга инсан жүгүнбөйт, сажда кылбайт. Биз махлукпуз барыбыз. Бул жүгүнүү, сажда кылуу Аллага гана хас. Түшүнүңөрбү? Андай кылганга болбойт. Бир аз өзүнүн сый урматын көрсөтүп койсо, бир аз башын ийип койсо жайыз, бирок бир жолу эле жүгүнкөн болбойт. Анан намахрамдардын астында келинди алып кирип жүгүткөн бул дагы туура эмес. Кээде намахрам адамдар болот, анын туугандары болбойт, алып келип жүгүнтө берет, ал да туура эмес. Бирөөгө бирөө жүгүтпөйт, мейли кайненесине башканага салам салып койсун, мейли. Жүгүнүп койсун болот. Элдин баарына жүгүнүү андай шарт эмес, андай эмес. Экинчиден ал кул эмес. Ал бирөөдүн кулу эмес. Ушунда түшүнүп алыш керек. Ошон үчүн ал бирөөдүн жары, бирөөдүн өмүрдүк шериги. Аны сый урмат менен, ага дагы сый урмат мамиле кылыш керек. Аны бир жолу эле кулдай кылып, жүгүнтө берген да болбойт. Бир аз эле жүгүнүп койсо жайыз. Бирок рүкү абалына жетип калса жайыз. Устаз китепке жазса болобу дейт. Мисалы арабча билбеген сөздү үстүнө кыргызча жазып койсо дейт. Китептин үстүнө зарылчылыкта гана жазып койсо болот. Зарылчылыкта. Бирок китеп окуган учурда уламалар китептимди баспагыла дейт. Китептин үстүгө бирдекелерди зарыл болгон нерсе жазбагыла дейт. Жазганда дагы ошол текстке эмес, четине бир жары болсо, ошол жерге белгин катары кылып жазып койсо жайыз. Китепти канчалык урматтаса, ошончолук Аллах субхана ва таала илим берет. Аңчылык кылганда чачма огу менен коён же кекил касса эмне болот дейт. Чачма огу боюнча уламалардын ыктылафы аябай көп. Себеби ок дегенде ошол кесе турган болуш керек дейт. Ок кесип өтүп кетиш керек. Кескенде анан ошондон кан чыгат. Чачмада уламалардын эки түрү фикри бар. Бир жамаат айтат, кеспейт дейт. Ал тоголок коргошундар болот. Ал кеспейт дейт. Ал ошол баягындай күчү менен барып тешип кетет дейт. Экинчи тараф айтат, ошол кескенге кирет дейт. Ошон үчүн жакшысы ыктылафтан сактанган жакшы. Бирок бисмиллаху акбар деп атап аткан болсо, экинчи тараптын уламаларынын сөзүн эске алып жесе да болот. Ошон үчүн биздин уламалар айтат, аткандан кийин аркасынан кууп барып, бисмиллаху акбар деп союп сал дейт. Аттың өлүп калбайт да сразу эле, мисалы, аны эмне кыл, тутуп алгын дагы анан союп сал дейт. Ошондо ыктылафтан чыгып кетесиң дейт. Эгер тирүү болсо сойгон жакшы, ошондой кылып, болбосо баягындай экинчи тараптын уламалары сөзүн алып амал кылам десе деле болот. Сактанам десе, афзели ошол жакшырагы. Устаз тили, ырысы, тамгаларына келбеген адам имамчылыкка чыкса кабыл болобу деген суроо экен. Баягыдай тили келбесе, негизи Куранды жакшы окуган адамды өткөзүш керек. Куран аманат, Аллахтын сөзү. Туура так окуган адамдарды өткөзүш керек. Эгерде андан башка адам жок болсо, татыктуу өтсө болот. Андан башка татыктуу, туура окуй турган адам болсо, ошол өтүш керек. Башка адам жок, баары ошол сыяктуу жанынан төмөнүрөөк деңгээлде болсо, анда имамчылыкка өтсө жарай берет. Аял киши менен кишинин намазы менен эркек кишинин ортосундагы намаздын айырмасын айтып бериңизчи дейт. Айырмалар аябай көп. Отурганда, турганда, рүкүдө, саждада, бүт баарында болот. Себеби аялдарга жамаат келбейт алар, мешитке келбейт алар. Алар аввал убакытта окуйт. Аялдар азандан кийин окула берет. Биз мешитте күтөбүз. Аларга аввал убакытта окуган афзал. Аларга икамат да жок, аларга азан да жок, айтылбайт. Түшүнүңөрбү? Аябай көп аялдардын кол байлоосунда, рүкүсүндө, саждасында дагы айырмалары бар. Эркек намазы өзүнчө, аялдык өзүнчө. Китептерде, фиктерде окуйсуңар. Талап илим үчүн пайдалуу кеңештериңизди айтып берсеңиз, күндү кандай өткөзүш керек дейт. Талап илим доорундагы эң жакшысы ошол кайсы жерде окусаң, ошол жердин тартибине башый.
Ошол жердеги тартип сенин пайдаңа түзүлгөн. Ошол сага кайсыл убакытта тамак жейсиң, уктайсың, таалим аласың, ойнойсуң, бүт баарын айткан да. Ошол тартипке эле баш ийсе Алла илим берет. Түшүнүңөрбү? Биринчи тартипке баш ийиш керек. Экинчи маселе, илим окуп атканда эки нерсени ар дайым таштабагыла, өмүр бою. Муталаа, музакара. Муталаа, музакара. Күнүмдүк окуган сабагыңарды муталаа кылгыла. Аркасынан аны такрар кылгыла. Такрар кылгыла. Иншалла, бардык сабакты ушундай окусаңар, сөзсүз алым болосуңар иншалла. Күнүмдүк сабакты калтырба. Эртең окуп алам дебе. Күнүмдүк даярдандык кыл, эртең окушуң даярданып кел. Сабак окуткандан кийин устаз менен аны кайтала. Такрар кыл. Ошентип кетсеңер иншалла сөзсүз алым болосуңар. Мавлана Ашраф Ali Tanavi rahmatullah айтат, ким күнүмдүк сабагын муталаа кылса, кийин аркасынан эмне кылса, такрар таштабаган болсо, иншалла алым болот, Алла Таала алым кылат дейт. Бул муталаа менен такрардын аябай пайдасы көп. Азыр мына чоң университеттер, Европада башка жакта ушул мусулмандардын ушул нерсесин алып атат. Буларда муталаа деген нерсе жок. Алар лекция окуп коет, кетип калат болду. Ошо менен кайра окубайт. Илимдин төмөндөп баратканын сезип, илимди өсүрүш үчүн эмне керек десе, алар ушуну издеп көрүп, мусулмандардын тарикасы жакшы экен, жолу жакшы экен деп, ушуга өткөн азыр. Алар дагы муталаа кылат, аркасынан кайталайдыган болуп калды. Бизде бул мурдаттан бар нерсе. Мурдаттан бар нерсе. Ошон үчүн күнүмдүк сабакты муталаа кылгыла, такрар кылгыла. Болду иншалла. Ошо менен бекем окугула. İnşallah aziz Allah Subhanahu wa Taala сөзсүз пайдалуу билим берет, алым болосуңар. Анан аны менен чогуу эмне керек? Истигфар, тоба да керек, дуа да керек. Дуа да кылгыла, мээнет да кылгыла, Алладан да сурагыла. Иншалла Алла Таалам сурагандарды бош кайтарбайт. Allah Subhanahu wa Taala сөзсүз илим берет. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka